Жеңиш Бакканбаевич, элмен жолугушууга сыртка чыгып коюңуз. Мен өзüm жалгыз ыйлап келип кеттим. 2 жол келдим. 2 инвалид бала менен 2 жол келдим. Бирок таппадым. Башка бирөө аттарын билбейм, унутуп калыптам да. Жеңиш Бакканбаев замаки. Арабтар 50 миллион акча алып келди. Реабилитацион центр куруп берели деп. 2 миллионду аяп, ошону көйгөйүнөн биз нааразычылык акциясын чыгып, ушу биздин Садыр Нуркожоевич президентибизге жетеби экен, Камчы Кыдыршаевичке жетеби экен деп кайрылатабыз. Неге дегенде, биздин бул жерде кадровый вопросубуз райондо чечилбей атат. Каяктагы немелерди алып келип коюп коет. Же алардын колунан эч нерсе келбесе. Нааразычылык акциясын өткүзүп атабыз. Бул нааразычылык акция башталганда 1 ай болду. Биз 1 айдан бери өткүзүп атабыз. Акыры алып келдик. Аны өзүбүз тикпейт. Мында чогулгандар Базаркоргон районунда реабилитациялык борбордун курулбай жатышы жана аны менен катар Базаркоргон шаарынын мэрлик кызматы боюнча нааразычылыгын айтып чыгышты. Алар шаарга туруктуу башчы токтобой, анын кесепетинен бир катар долбоорлор аткарылбай жатканын айтышат. Саясатка айланган Базаркоргондун мэрлик кызматы өнүгүүгө терс таасирин тийгизип жатканын белгилешет. Biz narahatçılık aksini götürgen sebebi Bazarkorgon rayonunda Kırgız Respublikasının prezidentinin konstitutsiyası işlebeydi. Былтыр iyundan beri 4 yol mer almıştı. 4 yol mer almıştı. Munovu nimeden beri, noyabrdan beri vitse mer 3 yol almıştı. Anan keyin былтыр aprelde nime gelgende bizge gubernator gelgende azır atını unutadım. Gubernator. Kimler gubernator az bizdeki? Asatlar Sırgabаевич. Gelgende men oşunda abişet etkenmin. Bizge реабилитацион центрге, инвалид балдары барларга, bizge oşo инвалидтерге жер бөлүндү. Şunu kapsulaсын özüңүз салып бересиз депчи. Анан мен өзүмдүн акчама 36 миңге барып чертеж шийдирип келдим. Шийдирип келип, аны өткүзүп, муфтияттан сунуш алдым, акимчиликтен сунуш алдым, мэриядан сунушту алып, реабилитацион центрдин баягы проектисин өткүздүм. Өткүзгөндөн кийин арабтар 50 миллион акча бөлүнөт деди. УЗИ, ПУЗИ, полный ичин толтуруп беребиз деди. Дегенден кийин 4 жол мэр алмашып, эч нерсе жумуш аткарылбады. Анан жаңы жылга жакын 46 миллион акча ашып калган экен бюджеттен. Аны эч кандай биздин реабилитацион центрге элдик салымга 2 миллион бөлбөптүр, эч нерсе кылбаптыр, жерге токтомом чыгарбаптыр, жер ошо бойдон жатат неврологияда. Ошо бойдон кайтарып бериптир акчаны. Азыр эми больницага жатайын десек эч кимибизге место жок да. Азыр үчөөбүз бир палатада зорго батып жатабыз, 3 адамчы. Ошоңо нааразычылык акчылык чыгарып атабыз бизчи. Условиясы жакшы эмес. Аны сыртка барсаң Майыптыгы бар жарандар үчүн реабилитациялык борбор куруу боюнча буга чейин Базаркоргон шаарынан жер бөлүп берүү убадаланып, курула турган жери да көрсөтүлгөн. Туруктуу мэрдин жоктугунан жана айрым себептерге байланыштуу ал жерге токтом чыгарылбай турат. Бул жагдай жергиликтүү тургундарды райондук мамлекеттик администрациясынын алдына мынтип акцияга чыгарууга аргасыз кылды. Анткени борбор курууга инвесторлор даяр, бирок жер маселеси чечилбей турат. Ошо акчаны дейт, 2 айлыгын коюп койсоң балаңа дейт, ушундай сураганда дейт, келип место болбосо берсең жайлаштырабыз деп айтышат доктурларчы. А мен 2 айлыгын топтосом, эмне жедим миничи? Жол кира кылып барам да, анан жол кира кылып кайра келем да, балдарым лечение алып, даже лечениясы чозулуп 6 ай, 7 ай, даже 1 жылга кетип калып атпайбы? Анын шартың болбойт экен, 2 баланы жедир ичирген бар. Мен ташбакан тукумун жедиремби деп урушуп келебем да ыйлактап. Эмнеге 2 жол келдим? Таппайм да. 2 инвалид балам жетелеп келдим, жок дегенде биттасын без неме кылып бергиле деп. Анын үйдө 3төн 4төн сиңдилерин турмуштан ажырап, 3 баласы менен атам апам үйүндө турат, 3 сиңдимем мисал. Ошолордун үйү жок, немеси жок. Бир чечип бере турган адам жок да. Эмнеге келип үйүң проблемасын айтсаң, мына мэрияга сени тапшырдым да, мэрияга бара бер, пожалуйста, мына чечип берет ишиңди дейт да. Мэрияга кирип жалдырап ыйлап турсаң, кандашым, эми үйүң проблемасында кичине сабыр кыласың да деп чыгарып берди. Мен каяка барам? Мен 2 балам оорукчан балдар менен үйдө скандал болуп атса, 2 бала тырышып күчө бир жак полный иштебей калды, меники иштеп, леченияда кичине жылыш болуп аткан болчу да. Мен кимге кайрылышым керек? Бу жерде отурбаса өздөрү. Келгенде чынтап эле жок да, мына туура айтып атат да. Бияка барып атабыз жалдырап, ыйлап, бияка барып атабыз. Булар эмне кылып бере алат? Жалгыз башы менен эчтеке болбой. Мына канча деген энелер турат бу жерде. Мага ошогон энелер көп да. Мен өзүм жалгыз ыйлап келип кеттим. 2 жол келдим, 2 инвалид бала менен 2 жол келдим. Бирок таппадым.
башка бирөө аттарын билбейм, унутуп калыптам да. Жеңиш Маккенбаев зам аким. Ким экенин таппай калам да, анан кийин келем да кайрылсам ошентип мына мэрия деп басына салып берет. Негизги талап биздики ошол баягы ачып калган резервдеги акчаларды элге пайдаланбай атат. 46-45 миллион акчага 5 километр асфальт бүтөт экен. Бир садик бүтөт экен. Бир больница бүтөт экен. Ошолорду аткарбастан акчаны бардын которуп туруп кайра бишекечи. Эч кандай жумуш аткарбай. Ошо акчаны алып келип элге, шулардын бардыгынын балдары инвалид. ДСП. Инвалид бар, 2 инвалид балдар бар. Бүт бардыгы инвалидтер. Бүт бардыгы неме? Пускай бизге келип аким Чүйдөн келсин, Оштон келсин, кааласа Америкадан келсин, зам аким деле башка жактан келип иштесин. Болгонун айыл өкмөттөр, мэрлер шу жерден, ошо райондун ичинде ротация болуп иштесе, бизге көйгөйлүү маселелерди чечип берсин деп атам. Аксакалдар ham кыйналып атат. Реабилитацион центр ачылса, азыр биздин райондо 48 миң инвалид бар. 48 миң инвалид бар. Жөн эле инвалид да 48 миң. Анын ичинде сервис печин бар. 2,5 миң сервис печин, аден инвалид. Андан сырткары. Инсулт болгон бар. 1800 инсулт болгон бар. Реабилитацион центрдин жоктугунан. Шу көйгөйлөр чечилбей атат. Биз тынбай суранып атабыз. Жерди бөлүп берген демек, а? Жерди бөлгөн, токтом чыгарып берген эмес. Жерди көрсөткөн, токтом чыгарып берген эмес. Элдик салымды ham бөлүп берген эмес. 2 миллионду. Эртеси анан түндөсү саат 1-2-де жөнөп барып өчүрткө туруп көрүнөйүн деп көрүнсөң көрүнүп калдың. Анан көрүнбөсөң өчүрттү карабастан бир иш чыгып калса кетип калат жанагы враччы. Ал балаң менен отурасың ошол жерде эч нерседен жок. Ошентип жүрүп башка жактан көрүнүп келебиз. Биз өзүбүздүн ушу Базаркоргон шаарында ошол эле центр больница ачылып, ушул жерде эле өзүбүз докторлор көрүп, өзүбүздү эмеле муктаждыктарды чечип, өзүбүздү караса болбойбу? Ушуну карасын, бизге ошо акчаны бөлүп, балдарга толук жеткизип, жанагы питанияларын жакшы жеткизип бериш керек. Садыр Нуркожоев айткандай, инвалидтерди сөзсүз карагыла, 1 жылдык эмелерин толук жетсин деп атат. Бирок толук жеткен жок. Ал толук жеткизбей атат. Ошо майрам учурунда жана башка нерселерде бир дагы жеткен жок. Ал балдардынчы, себеби пособияга чыга турган болсо жөнөкөй балдарга дагы үйүңдө жакшы машинаң бар, сен үйүң аябай жакшы экен, сага пособиянын не кереги бар, чыкпайт деп чыгарбай коюп атат анычы. Пособияны алабыз. Пособия жөнөкөй немелер алган жок азырчы. Неме сан сааса көрөк 7 сан саап койсо сен сааның бар экен деп 3 та биздин айылдагы келинди пособиясын токтотуп койду. Мына мен өз кулагым менен угуп айылдаштарымчы. Андан башка канча проблема бар. Мына ушу азыркы мына бала айткандай өзүбүздө ошо неме докторкана курулуп калса, жана садиктер, жакшы эмелер курулуп калса, ушу балдар көрүнүп башка жака Бишкекке, Ошко, Жалал Ата, Кочкараталарга барып көрүнбөйт да ошо балдарчы. Муктаждыгы бар, ушул жерде инвалидте барганда бар балдар келип ушул жерде мынаке отура ушул жерде эртеден бери ушу бир немесин чечип береб экен, кол койдуруп, жана акчаны бөлдүрүп береб экен деп. Арабтар 50 миллион акча алып келди. Реабилитацион центр куруп берели деп. 2 миллионду аяп, ошону көйгөйүнөн биз нааразычылык акциясын чыгып, ушу биздин Садыр Нуркожоев президентибизге жетеби экен, Камчы Кыдыршаевичке жетеби экен деп кайрылып атабыз. Неге дегенде, биздин бул жерде кадровый вопросубуз райондо чечилбей атат. Биз азыр зам акимге бул жерде Жеңиш Маккенбаевич азыр үй аким болуп турат. Зам акимде. Шуңа айтып, шу жерде 4 адам резервде экен, шуларды коюп бер бирөөсүнү. Ошо 2 миллионду чечип берсе, арабтар баштайт экен, 3 айда бүтүрүп берет экен. Шуну бүтүрүп берет десек, дагы деле чечпей атат да. Өткөндө пандемияга абишат экен. Пандемияга абишат эткенде биз боз үйдөн нере коюп кеткенбиз, туурабы? Биз кезек боз үй жок. Боз үйдү башка жака урдашып жүрүп, жоготуруптур. Ана милициялар чакырып тополоңго отуруп, кайра боз үйдү таптырып келдик. Ана митип жаздырып келдик. Биз неге кайрылып атабыз сиздерге? Сиздер биздин үнүбүздү президентке жеткизсин деп. Район жетекчилиги буга чейин аталган жерди көрүп келгенин, бирок маселе толук чечилген эместигин айтууда. Аталган тилке оорукананын жанында болгондуктан ага реабилитациялык борбордун жанаша жайгашуусу кандай болоору ойлонтууда. Ал боюнча болгондо азыркы күндөгү биз сүйлөштүк, ал жерде толук чечилет, вопрос чечилет. Азыр чындыгында кылгандагы эми ал жердеги больница менен реабилитационный центрдеги экөө бир туура келеби, аны эми
медицинский талаптарында мен толық айта албайт экенм. Эгердеги ошол жер туура келип туруп, мыйзамга жол бере турган болсо, конечно, биз азыр бул жерде эл үчүн иштеген отурабыз. Ал маселени толук кандуу жардам бергенге, көмөктөшкөнгө биз ар дайым даярбыз. Азыр бул негизги планды инсааттар ошол Закиров Жусуп өзүнүн көтөргөн. Эмне дегендеги азыркы биздин бюджетте карап алганда 8 айлык өкмөтүбүз бар, алар дотация турат. Базар Коргон шаары мэриясы дотацияда эмес, бирок бунун баягы социалдык объекттер менен караганда өзүнүн мүмкүнчүлүгү бюджети бүгүнкү күндө реабилитацион центрди жазга курганга күчү жетпейт. Ал кишинин кылганда эгерде шаар тарабынан, мэрия тарабынан ошо жер маселелерин хотя бы чечип берсеңиздер, булар баягы айрыкча азыркы мезгилде жана арабтардан жардам берген көмөк көрсөтүүчү, ошол жактар менен сүйлөшсөм, ошолордон жардам сурап, ошол ишти жасасак деген ой максаты бар. Жума дагы, мына жума бүтүп атат, аркы жумадан карайбыз. Жалал Абад облусу боюнча 42 миңдей мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Базар Коргон районунда болсо 5200 жарандын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Алардын 900-ü жаш балдар. Жалал Абад шаарында болсо жалпы 110 орундуу реабилитациялык борбор иштейт. Нурия Захамракулова, Бөбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.